Бүгүн мекенин тымагы реформа замандаш бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган бир топ партиянын өкүлдөрү үмүт аттуу саясий кыймыл түзгөн жарыялап, парламентке кайра шайлоону Конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүүнү талап кылышты. Ошондой эле партия өкүлдөрү шайлоого байланыштуу мыйзамдарга киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров кол коюп, шайлоону калыс өткөрүп бериш керек экенин белгилешти. Буга улай эле жаңы кыймыл айрым саясий топтор менен адамдардын бийликти узурпация кылып жатканына тынчтануусун белгилеп, азыркы кырдаалдан жалпы биргеликте чыгуу талабын коюшту. Азыркы биздин үмүт кыймылы болуп биригип аткан саясий партиялардын, коомдук уюмдардын, жаштардын коомдук бирикмеси азыркы кырдаалга жараша бул өтө туура чечим. Ар биз чаржайып болуп, азыр бийлик институттарынын милдетин аткарып аткан өзүбүздүн бир туугандарыбыз диалог площадкасында азыркы саясий кырдаалды жалпы келишим менен чечпесек, бүгүнкү болуп аткан саясий кырдаал мындан да күчөйт. Биз өзүбүз акылмандуулук менен мыйзам бузуудан алыстабоо, конституция нормасын бузууга алыстабай, бүгүнкү ушул бириккен топ менен азыркы күнү жогорку бийлик бутактарынын азыркы күнү милдетин аткарып аткан бүт туугандарыбыз биз менен келишим жолу менен азыркы кырдаалдан мыйзам чегинде чыгат деген үмүт менен биз ушул пресс-конференция уюштурдук. Ошондой эле Темирбек Асанбеков БШК өзүнүн чечим чыгарганын бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө кошумча мыйзамды кабыл алуу менен 20 декабрга белгиленген парламенттик шайлоону өткөрбөө амалдарын кылып жатканына токтолду. Анын бири катары учурда БШКга күч органдар тарабынан кандайдыр бир үстөмдүктөр башталганын айтып, бирок биз буга жол бербейбиз дешүүдө. Эми борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин чыгарды. Бирок эмнегедир азыркы күнү кошумча мыйзам кабыл алуу менен ошол 20 декабрь күнү шайлоо өткөрбөөгө иш аракеттерин жүргүзүп атышат. Күч органдарынын тарабынан кандайдыр бир үстөмдүктөр башталды. Мына бүгүнкү күнү бириккен бүгүн саясий партиялар, коомдук уюмдар тобу бул багытка эч качан жол бербейбиз. Мына бүгүнкү күнү борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чегинде өзүнүн милдетин толук кандуу мамлекет деңгээлинде аткарыш керек. Мындан сырткары партия өкүлдөрү жыйында 4 октябрда өткөн парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгына байланыштуу утулган партиялардын күрөөлөрүн кайра кайтарып берүүнү талап кылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы тез арада ушул шайлоо күрөөсүнө берилген ар бир партиядан берилген 5 миллион сом көлөмүндөгү акча каражаттары кайра кайтарылып берилсин деген да талапты коюп жатабыз. Анткени шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Жокко чыгарылгандан албетте бул партияларга бардык каражаттары кайра кайтарылып бериш керек. Ошондой эле шайлоо 20 декабрда ошо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жарыялангандай өз мөөнөтүндө мыйзамда көрсөтүлгөн, баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрүндө өтүш керек. Белгилей кетсек, 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын борбордук шайлоо комиссиясы наразылык акцияларынан кийин жокко чыгарган жана кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Ал эми парламент мыйзамга бул шайлоону Конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүү тууралуу өзгөртүү киргизип, аны президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен бекиткен. Ошондой эле Бишкектин административдик соту Бошайконун кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү тууралуу чечимин жокко чыгарган. Буга байланыштуу БШК жогорку инстанциядагы сотко кайрыларын айткан. Ал эми Садыр Жапаров парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1-жарым жылдыгына өтөрүн белгилеген.